Салам достор, эгерде сиз өзүңүздүн жеке брендиңизди өнүктүрүүнү, өстүрүүнү каалаган болсоңуз, аны Instagram аркылуу өстүрүүнү же болбосо башка соцсеттер аркылуу өстүрүүнү, өнүктүрүүнү, өзүңүздүн жумушуңузду адамдарга таанытууну, компанияңызды таанытууну каалаган болсоңуз, анда сиз төмөндөгү 3 этапты билүүңүз керек. Алар жаратуу, өстүрүү жана өнүктүрүү. Жаратуу бул сиз өзүңүзгө Instagram'дан же болбосо башка соцсеттерден профиль ачасыз. Эгерде сиз жумушуңузду өзүңүздү Instagram аркылуу таанытууну каалаган болсоңуз, анда Instagram'дан баракча ачасыз да, ал баракчаңызды обычный профилден бизнес профилге же автордук профилге өткөрөсүз. Обычный профилди мен кайдан билем деп жаткан болсоңуз, анда сиз Instagramга биринчи жолу баракча ачканыңызда сиздин страницаңыз обычный профиль болуп ачылат. Обычный профиль болуп ачылат. Сиз бизнес профилге өткөнүңүздөн кийин профилиңизди толтурууңуз керек болот, өзүңүз тууралуу жана жумушуңуз тууралуу маалымат жазасыз. Андан кийин профилдеги байланыш баскычтары кнопки связаны жазышыңыз керек болот, толтурушуңуз керек болот. Ал жерге өзүңүздүн телефон номериңизди же кандайдыр бир сайтка ссылкаңызды, кантип баруу боюнча картаны жана башка email почталарыңызды кошушуңуз керек болот. Жаратуудагы 4-чү этап бул постторду туура чыгаруу. Бирөөсүн 10 күн бүгүн чыгарып, андан кийинкисин 10 күндөн кийин чыгарып, бир постуңузда текст бар, локация бар, бирөөсүндө болсо эчтеке жок, болгону хэштегтер бар, антип чыгарган болбойт. Обычный профилден бизнеске өтүү үчүн сиз өз профилиңизден жогорудагы 3 сызыкты басып, ал жерден настройки бөлүмүнө өтөсүз, тескөйлөр. Ал жерден аккаунт бөлүмүнө киргениңизде эң астында переключиться на бизнес или автор деп чыгат. Ошол жерден сиз өзүңүзгө ыңгайлуу болгон профилге өтсөңүз болот. Эгерде сиз өзүңүздүн жумушуңузду өзүңүздү таанытууну каалаган болсоңуз, анда мен сизге бизнес профилге өтүүнү сунуштаймын. Автордук, эгерде сиз кандайдыр бир личность болгон болсоңуз, ырчы же чоң бизнесмен же бир компаниянын ээси болгон болсоңуз, анда сиз автордук профилге өтсөңүз болот. Андан кийин сиз бизнес профилге өткөнүңүздөн кийин логинди өзгөртүүңүз керек болот. Соответствующий логин жазышыңыз керек болот. Логинге атыңызды, туулган жылыңызды, же кимдир бирөөнүн атын, телефон номериңизди же кандайдыр бир цифраларды, сөздөрдү жазып койгон туура эмес. Эгерде бизнес профиль сиздин атыңыздан ачылып жаткан болсо, анда сиз ал жерге өзүңүздүн аты жөнүңүздү, атыңызды жана фамилияңызды же болбосо фамилияңызды жазып коюшуңуз керек болот. Аватарка бул Instagram баракчаңыздагы сиздин сүрөтүңүз. Ал жерде эгерде сиз өзүңүздүн атыңыздан баракча ачып иштеп жаткан болсоңуз, анда сиз ал жерге өзүңүздүн сүрөтүңүздү коюшуңуз керек болот. Сүрөт койгондо биз кандай сүрөт коюшубуз керек? Сиздин жүзүңүз жакшы көрүнгөн, орто аралыктан форматы Instagram аватаркага туура келген тунук сүрөт болушу керек. Андан кийин сиз профилдеги атыңызды жазасыз. Имя профиля ал аватарканын астындагы кыргызча же орусча алфавиттеги тамгалар менен жазылган болот. Сиз ал жерге сиз иштеп жаткан компаниянын атын же сиз иштеп жаткан жумуштун атын жазып койсоңуз болот. Же өзүңүздүн эгерде бизнесиңиз болгон болсо, ошол бизнестин атын, магазиндин атын, бренддин атын жазып койсоңуз болот. Андан соң биография бул
профиль тууралуу маалымат, сиздин иштеп жаткан жумушуңуз тууралуу маалымат же болбосо сиздин иштеткен компанияңыздын, сиз чыгарган товар тууралуу маалыматтар. Сиз ал жерге өзүңүз тууралуу жазбайсыз. Мисалы көпчүлүгүндө кездештирем. Мен алар үй бүлөлүк статустарын жазышат. Мен аялым бар, мен замужем или балдарым бар, 2 баланын энеси, 3 баланын энеси деп жазгандар туура эмес. Сиз антип жазбайсыз. Сиз ал жерге болгону сиз өзүңүздүн иштеп жаткан жумушуңуз тууралуу, сиз кантип иштеп жатасыз, сиз башкаларга кандай жардам бере аласыз жана сиз кандай кызматтарды көргөзөсүз, ошолор тууралуу жазасыз. Андан соң биз кнопкаларды орнотобуз. Кнопкаларда чалуу, позвонить жана электрондук сайтка кат жазуу, кантип баруу деген 3 кнопканы орнотобуз. Чалуу, позвонить дегенге сиз редактировать баскычынан как позвонить деген жер болот, ошол жерге номериңизди жазып койсоңуз болот байланыш үчүн, же болбосо веб-сайт деген жерге сизге ыңгайлуу болгон ссылканы коюп койсоңуз болот. Сизге кайрылган адамдар сиз менен кантип байланышса болот. Директке же инстаграмда личкага жазышабы же WhatsApp ссылка, Telegram ссылка коюлабы, ошолордун бирөөсүн тандап коюшуңуз керек болот. Электрондук жазууда сиз ал жерге өзүңүздүн email почтаңыздын атын жазасыз. Эгерде кимдир бирөө сизге кандайдыр бир сүрөттөрдү, документтарды жөнөтүүнү каалаган болсо жана анын качествосын жоготпоо үчүн ал сизге электрондук кат аркылуу жиберсе болот. Андан кийин кантип баруу, как добраться, сиз бул жерге магазиниңиздин, компанияңыздын же иштеп жаткан жериңиздин адресин жазып койсоңуз болот. Адрес жазганда сиз толук турда жазышыңыз керек. Сиз кайсыл мамлекетте жашайсыз, кайсыл райондо, региондо, кайсыл шаарда жана эң акырында көчөнүн жана сиз иштеген жердин номери, үйдүн номери же ишкананын номери. Улица деп туруп номерди жазасыз. Андан кийин бизде сүрөттүн, видеонун сапаттуулугу, сиз эгерде сиз публикацияларыңызда сиз киргизген, сиз бөлүшкөн публикацияларда сүрөттүн, видеонун сапаттуулугу, сиз кимдир бирөөнүн, эгерде сиз сүрөт киргизип жаткан болсоңуз, кимдир бирөөнүн профилинен же лентадан, сторизден скриншот кылып киргизген же кимдир бирөөнүн жөнөткөн сүрөттөрүн киргизип алган туура эмес. Эгерде сиз скриншот кылып киргизген болсоңуз, анда сиз публикацияны жүктөп атканыңызда экрандын жогорусунан же астынан скриншот кылганыңыз билинип калат. Ошондуктан мүмкүн болушунча өзүңүздүн жараткан, өзүңүз жасаган сүрөттөрдү киргизсеңиз болот. Эгерде сиз кандайдыр бир товардын сүрөтүн киргизип жаткан болсоңуз, анда сиз ошол иштеп жаткан компанияңыздын сайтында, каталогдарында албетте сиз киргизүүнү каалаган товардын сүрөтү болот. Жана если сиз видеосун киргизген болсоңуз, ошол компаниянын сайттарында сиз издеген видеолор болушу мүмкүн. Эгерде сиз издеген видеолор жок болгон болсо, анда өзүңүз жасоого аракет кылып көрүңүз. Публикация киргиздиңиз, бирок сиз текст жазбадыңыз. Бул дагы бир катачылык болот. Сиз ар бир киргизген публикацияңызда астында албетте кандайдыр бир текст болуш керек. Эгерде сиз кандайдыр бир товарды жүктөп жатсаңыз, же сиз бир жакта саякаттап жүргөн болсоңуз, же кандайдыр бир товарды сатууну каалаган болсоңуз, анда сиз сөзсүз түрдө ошол товар тууралуу маалымат жазышыңыз керек болот. Сиз эгерде товар тууралуу маалымат жок болгон болсо, анда сиз кандайдыр бир пайдалуу кеңештер менен, кызыктуу маалыматтар менен бөлүшсөңүз болот.
хэштег Инстаграмда хэштег жазууда 30 лимит бар, 30дан ашык хэштег жазганы болбойт. Эгерде сиз өзүңүздүн постуңузга хэштег жазууну каалаган болсоңуз 10 менен 15тин 7-15тин арасында хэштег койсоңуз болот. Хэштег жазганда 3 турдуу хэштегдер болот. Биринчиси ахваты азыраак жана ахваты орто жана ахваты көп хэштегдер болот. Сиз ал жерден өзүңүзгө ыңгайлуусун, өзүңүздүн жумушуңуз менен байланышкан хэштегдерди жазсаңыз болот. Эгерде сиз кийим сатып жаткан болсоңуз, анда сиз хэштегге торчо деп туруп одежда деп жазсаңыз болот, платье жана башкаларды жазсаңыз болот. Өстүрүү сиз Инстаграмда баракчаңызды ачтыңыз, баарын жазып толтурдуңуз, бирок эми сиз аны өстүрүүңүз керек болот. Өстүрүү үчүн сиз багыттагы аудиториянын кызыгуусун аныкташыңыз керек болот. Ал үчүн сиз кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөсүз, кызыктуу посттор менен бөлүшөсүз, ар кандай оюндарды уюштурасыз, сториз аркылуу оюндарды уюштуруңуз, лента аркылуу оюндарды уюштуруңуз, ар кандай белектерди ойнотуңуз. Мисалы үчүн эң эле жөнөкөй белектердин бири бизде бул телефонго салынган бирдиктер. Эгерде сиз белектердин ордуна телефонго бирдиктерди койгон болсоңуз, анда сиздин оюнга, сиздин конкурска катышкан адамдардын саны көп болот. Өзүңүз иштеп жаткан жумушуңуз, кызыктуу окуялар менен бөлүшсөңүз болот. Эгерде сиз өзүңүздүн жумушуңуз, өзүңүздүн компанияңыз болгон болсо, анда сиз ошол компания тууралуу маалыматтарды жазсаңыз болот. Канчанчы жылы чыккан, сиз өзүңүз ошол компанияны жараттыңызбы же кимдир бирөө менен жараттыңыздарбы? Сиз ал компанияны жаратканда кандай кыйынчылыктарга дуушар болдуңуз жана сиз кандай ийгиликтерди жараттыңыз, ошолор тууралуу бөлүшсөңүз болот. Же болбосо сиздин башыңыздан өткөн кызыктуу окуялар же күлгүлүү окуялар, ошолор менен да бөлүшсөңүз болот. Аудиториянын ахватын көтөрүү үчүн сиз ар түрдүү лайфхактар, кеңештер, сунуштар менен бөлүшсөңүз болот. Лайфхактар дегенде, эгерде сиз машина сатып иштеген болсоңуз, анда сиз машина тууралуу лайфхактар менен бөлүшсөңүз болот. Кантип машинаны таза кармоо боюнча, кантип кышта эшиктеринен муз болбошу тууралуу жана машинанын айнектерин кантип муз кылбай кармоо керек, ошолор тууралуу жана башка маалыматтар менен бөлүшсөңүз болот. Эгерде сиз жоолук саткан болсоңуз, жоолукту кантип салынуу, кантип туура салынуу, бир эле жоолукту кантип канча түрдө салынуу тууралуу бөлүшсөңүз болот. Пайдалуу кеңештер, эгерде сиз кулинардык багытта профиль алып барган болсоңуз, анда сиз күнүнө бир же бир нече түрдүү кеңештер менен бөлүшсөңүз болот. Мисалы үчүн сиз торт бышырган болсоңуз, торттун кремин кантип жасоо керек, сиз кандай кремдерди жасоого кеңеш бересиз? Заварной же обычный кремдерби же башка кремдерби? Ошондой багытта кеңештериңиз менен, өзүңүздүн жеке кеңештериңиз менен бөлүшсөңүз болот. Сунуштарда сиз профилди өстүрүүдө кандай сунуштарды бересиз? Быйыл 2021 кандай трендте кийинүүнү сунуштайсыз? Кандай аксессуарларды колдонууну сунуштайсыз? Кандай сумкаларды көтөрүүнү, кандай обувьтарды кийүүнү сунуштайсыз? Ошолор боюнча өзүңүздүн сунуштарыңызды айтсаңыз болот. Сторизде жана лентада оюндар менен бөлүшүү.
Сторизде оюн уюштуруунун, оюндарды жүктөөнүн көптөгөн түрлөрү бар. Аларда пазлды чогултуу, мени карма же болбосо кандайдыр бир багыттагы оюндарды уюштурсаңыз болот. Мисалы үчүн бир нече вариантты тандап, сиз ал жерден мага сокровищага кайсыл жол менен барсаң болот, кайсыл жол туура алып барат, же болбосо скриншотторду чогулт, тексттеги катачылыктарды тап жана башка кызыктуу оюндарды уюштурсаңыз болот. Лентага оюн уюштурганда сиз бул жерде досуңду белгиле же болбосо комментарий жаз жана башка варианттарды колдонсоңуз болот. Конкурстар жана белектерди уюштурууда сизге кимдир бирөөнүн жардамы керек болот. Конкурс уюштурган, оюндарды уюштурган адамдар менен кеңешсеңиз болот. Конкурс уюштурууда сиз өзүңүздүн жумушуңуз боюнча, өзүңүздүн саткан товарыңыз боюнча, сиз көргөзгөн кызматтар боюнча конкурс кылсаңыз болот. Эгерде сиз кандайдыр бир компаниянын ээси болсоңуз жана сиз компаниянын атынан конкурс жарыялоону каалаган болсоңуз, анда сиз ал компанияда сиз кандай кызматтарды көргөзөсүз, товарларды сатасыз, ошолор тууралуу белектерди коюуда сиз ал жерге бирдиктерди койсоңуз болот, телефонго же кандайдыр бир кийимдерди, бир жерге эс алууга барууга путевкаларды койсоңуз болот, бьюти бокстарды койсоңуз болот, телефондор жана башка аксессуарларды койсоңуз болот. Өнүктүрүү профилде ар тараптуу өнүктүрүү керек. Сиз Инстаграмда баракчаны ачтыңыз, аны өстүрүп жатасыз, эми сиз ал профилди өнүктүрүүңүз керек болот. Ал үчүн сиз багыттагы аудиторияны аныктайсыз жана аны колдоносуз. Багыттагы аудиторияны аныктап, ага жетүүгө пландоо, профилдин сүрөтүн туура тандоо, чечкиндүү публикациялардын окшоштугу жана сапаттуулугу, активдүүлүк, коркуу менен күрөшүү, сториз аркылуу баарлашууну өнүктүрүү, статистиканы анализдөө. Кызыкчылыктарды аныктоодо бизге пландоо керек болот. Биз өзүбүздүн планыбызга биз кандай жумуш менен алектенебиз, ошону билип алышыбыз керек. Эгерде сиз женский кийимдерди саткан болсоңуз, анда сиздин кийимдериңизди 18 жаштан 40-50 жашка чейинки жаш курактагы аялдар жана кыздар алышат. Демек сизде женский аудиториянын көбүрөөк кызыгышат. Эгерде сиз спортивный кийимдерди саткан болсоңуз, мужской спортивный кийимдер саткан болсоңуз, анда ага деле 18 жаштан 40-50 жашка чейинки, бирок эркектер көбүрөөк кызыгышаттар жана сиздин товарларыңызды алар көбүрөөк алышаттар. Эми сиз магазиндин атынан профиль ачтыңыз, бирок сиз ал жерге өзүңүздүн сүрөтүңүздү коюп алдыңыз же кандайдыр бир товардын сүрөтүн коюп алдыңыз. Бирок сиздин койгон сүрөтүңүз туура эмес. Эгерде сиз өзүңүздүн магазиниңиздин атынан профиль ачкан болсоңуз, анда сиз аватаркага ошол магазиндин логотипин же жакшы бир товардын сүрөтүн коюшуңуз керек болот, же магазиндин сүрөтүн койсоңуз болот. Эми сиз өзүңүздүн профилиңиздеги адамдардын кызыкчылыктарын, жаш курагын, жашаган жерин, активдүүлүгүн аныктайсыз. Ал үчүн сизге статистика бөлүмү керек деле. Сиз ал жерден сиздин профилиңиз менен болгон байланыштарды билсеңиз болот.
Сизге канча жаштан канча жашка чейинки адамдар көбүрөөк кызыгышат? Аялдарбы, эркектерби, 18 жаштан 25 жашка чейинкилерби же 26 жаштан 30-40 жашка чейинки адамдарбы? Жана алардын жашаган жери кайсыл областтан, кайсыл региондон, кайсыл өлкөдөн көбүрөөк кызыгышууда, ошолорду билишиңиз керек болот. Жана сиз өзүңүздүн адамдардын кайсыл убакта активдүү болушат, ошону аныктайсыз. Ал үчүн статистика бөлүмүндө саат канчадан акыркы бир жумадагы статистиканы көрсөңүз болот. Ал жерде сизде саат канчадан канчага чейин активдүүлүк жогору болду, ошолорду аныктап аласыз да. Ошол убакта сиз пост киргизгени, сторизге чыкканы аракет жасайсыз. Чыгарылып жаткан посттордун бири-бири менен болгон байланышы. Эгерде сиз кулинарный блогду алып барган болсоңуз, сиз бүгүнкү постуңузда торт бышырууну көргөздүңүз, эртеңки постуңузда сиз торт жасоодогу инструменттер менен бөлүштүңүз дейли. Эртеңки күнү сиз крем жасоону көргөздүңүз. Эми сизде 3 постуңузда бири-бири менен болгон байланыш жок. Эмнеге дегенде сиз биринчи торт бышырууну эмес, кандай инструменттер менен колдонууну көргөзүшүңүз керек болчу. Андан кийин кандай кремдерди жасаса болот, кандай кремдер кандай тортторго колдонулат, ошолор менен бөлүшүп эң аягында торт жасоону көргөзүшүңүз керек болчу. Аудиториянын активдүүлүгү, лайк, комментарий сактоо, бөлүшүүлөрдү билүү үчүн ар бир посттун астындагы статистика бөлүмүнө кирип, ал жерден канча лайк, комментарий, сактоо, бөлүшүүлөр болду, ошолорду аныктап алсаңыз болот. Ошондо сизде кайсыл постуңуз өтүмдүү болду, кайсыл постуңуз көбүрөөк акыбат алды, ошол тууралуу маалымат алсаңыз болот. Эрк, коркуу менен күрөшүү, сториске чыгуу, прямой эфирлерди өткөрүү. Адамдардын көпчүлүгү сториске чыгуудан коркушат. Ошондуктан сиз аларды түшүнүшүңүз керек болот. Жана эгерде сиз сториске чыгуудан коркуп жаткан болсоңуз, анда сиз күнүнө жок дегенде 10-15 минут күзгүдөн өзүңүздү карап, өзүңүздү бош коюп, сүйлөп машыгыңыз. Эгерде сиз прямойго чыгуудан корккон болсоңуз, анда өзүңүздүн телефонуңузду алыңыз да, ал жерде видеого коюп, аны жүргүзүп, ошол жерде телефонду карап сүйлөңүз. Өзүңүздү кадимкидей эле кимдир бирөө менен сүйлөшүп жаткандай сезип, айтып жаткан оюңузду, айтып жаткан темаңызды бүтүндөй видеого запись кылып алсаңыз болот. Андан кийин сиз ал видеоңузду кайра көрүп чыгыңыз. Сиз кай жакты карап сүйлөдүңүз, эмнелерде кыйынчылык болду, ошолорду аныктап алганыңыздан кийин, видеого туура түшүнүп үйрөнгөнүңүздөн кийин сиз прямой эфирлерди өткөрсөңүз болот. Сториз аркылуу аудитория менен көбүрөөк сүйлөшүү, таанышуу. Сиз сториз аркылуу баарлашууда эртең мененден баштасаңыз болот. Сиз эртең менен кут мантаңдан баштаңыз. Кандай тамак даярдап жатасыз, эртең менен кандай жумуш менен алектенип жатасыз, жана ошол бойдон кечке бир күндүк кылган жумуштарыңыз менен бөлүшсөңүз болот. Сиз өзүңүздүн адамдарыңыз менен сүйлөшүңүз. Алар эмне кылып жатышат, кандай бүгүнгө кандай пландар бар, кандай жумуштарды аткарышат, аларды да сурап, маанайлары кандай, ошолорду билсеңиз болот. Профилдин посттордун статистикасын анализдөө. Сиз ар жумада өзүңүздүн киргизген постторуңузду анализдесеңиз болот. Инстаграмда акыркы бир жумадагы сиз чыгарган постторду анализдөө
мүмкүнчүлүгү бар. Жана сториздерди анализдөө. Сиз сториздерди анализдөөнү каалаган болсоңуз, анда сиз архив бөлүмүдөн ар бир статистикаңыздын сторизиңиздин акыбатын көрсөңүз болот. Канча адам реакциялар менен бөлүштү, канча адам сизге кайрым жооп жазды жана постторуңуздун алдын кандай пост чыгаргансыз, азыр кандай пост чыгарып жатасыз, кандай сүрөт видеолор менен бөлүшүүдөсүз, тексттер менен бөлүшүүдөсүз, ошолорду салыштырсаңыз болот. Эгерде сиздин чыгарган посттордун акыбаты алдын төмөн болгон болсо, бирок акыркы учурда сиз көбүрөөк кызыктуу маалыматтар менен бөлүштүңүз жана сиздин статистикаңыз жогорулады. Ошолорду сиз баарын анализдешиңиз керек болот. Сиз баарын анализдеп, өзүңүздүн профилди жасалгалап алганыңыздан кийин эми сиз өзүңүздүн брендиңизди өнүктүрсөңүз болот. Жеке бренд деген бул өнүгүүнү талап кылган бир компания, жумуш же өзүңүз болосуз. Эгерде сиз өзүңүздү мен бренд деп таанытууну каалаган болсоңуз, анда төмөндөгү баардык эске алынган блокторду аткарышыңыз керек болот. Брендти өнүктүрүүдө сиздин эң биринчи көзгө ташталуучу бул сиздин баракчаңыз болот. Эгерде сиздин баракчаңыз туура толтурулган болсо, сиздин чыгарган постторуңуз пайдалуу болсо, сиздин сторис аркылуу бөлүшкөн маалыматтарыңыз кызыктуу болсо, анда сиз туура жолдосуз, сиздин брендиңиз өнүгүүдө. Эгерде сиз өзүңүздүн блогду алып барууну билбесеңиз, туура алып барууну, туура пост чыгарууну, текст жазууну билбесеңиз, сторизде кандай маалыматтар менен бөлүшүү керек, аларды билбесеңиз, анда сиз ведение блога деген кызмат менен бөлүшсөңүз болот. Ал жерде сиз болгону сизге кайрылган адамдар менен бөлүшөсүз, бирок сиздин блогуңузду атайын бир адам алып барат. Специалист алып барат, сиз болгону ага кандай сүрөт видеолорду жүктөө керек, ал сиздин ордуңузга постторду жасалгалап, бири-бирине айкалыштырып, туура текст жазып, хэштегтерди коюп, сиздин ордуңузга сиздин блогуңузду алып барат.